Саламатсыздарбы? Салык боюнча да бир-эки сөз айта кетпесем, окуганда түшүнө бербейт экенсиздер же болбосо көнгөн адатыңыздарча каалагандай түшүнүп, каалагандай калчайт экенсиздер. Кеп эмне жөнүндө болду? Кеп кыргыз жаранынын салыкка 2 сом карызы болгону үчүн аэропорттон уча албай калганы жөнүндө. Жана дагы убактысын кетирип, бир нече күн очередте туруп, миңдеген акчаларга кайра билет сатып алганга мажбур болгону жөнүндө. Андай жагдайга туш келгенбиз деп дагы көпчүлүк жарандар айтып жатышат. Ал эми сиздер кандай түшүнүп атасыздар? Салык төлөбөсүн дегендей. Салык төлөбөсүн деген кеп болгон жок. Албетте жарандар салык төлөшү керек. Бирок жаңылык деп көчүрүп келиштиби? Европадан көчүрүп келдик. Европада очойгон салык төлөйт экен деп. Толук көчүрүшү керек. Европада жанагындай башаламан система жок. 5 мүнөттө төлөйсүң, эч кимге жалдырап 4-5 сааттап ар бир терезеге шыккалап убактыңды кетирбейсиң. Жана дагы ал төлөнгөн салык кайда кетип атканын ачык айкын маалыматты элге барып сурабай эле ошо онлайн таап билесиң. Жана ал онлайнга кирбесең дагы көчөдө ыңгайлуу унаалар, бала бакчалар, мындай ооруканалар турганын көрүп өзүң деле билесиң. Салыгым, тыйыным ушуга кетип жаткан турбайбы деп. Ал эми Кыргызстандан сурап көрүңүздөр, былтыркы төлөгөн салыгыма эмне жаңы нерсе болду деп. Андай маалымат эч берилбейт. Берилсе мына азыр беришсин. Эми ушул жакка келгенде айтасыздар, Европада элдер эркелеп эле жашайт экенсиңер деп. Эмне үчүн бул жакта коом, эл эркелеп жашайт? Анткени деген бийлигин эркелетишпейт. Бийлигине эл бийликтики экенин күнүнө далилдеп турушат. Жана антип очойгон салыктарды өкмөт койгону менен аэропортто 2 евро карызы үчүн уча албай калган жаран болбойт. Андай күндө өкмөт сотко берет. Эмне үчүн мага ошо 2 евромду төлөй ала турган жагдайды түзүп алган жоксуң деп. Анткени өкмөт андай нерселерге милдеттүү. Эми Кыргызстанда болсо эл бийликти эркелетип, төбөсүнө отургузуп, мойнуна мингизип, тебелетип көнгөн. Мындай бийлиги бар адам болсо, эмне дечиңер эле, озук иш болсо дагы байдын баласы сүйлөсүн деген. Ошондой менталитетке көнүп алгансыздар, ошондой ой жүгүртүүгө көнгөнсүздөр. Ошондуктан комментарийлер дагы кээ бирлер айтып атасыздар. Элден угуп барып мен деле төлөгөм, эмне болуптур? Элден угуп эмес, ал өкмөттүн милдети. Эл ар нерсени айта берет. Ал туура маалымат болушу мүмкүн, туура эмес маалымат болушу мүмкүн. Кээ бирлериңиздер айтып атасыздар, мисалы, Минфинде карызым жок деди, ал эми салык мекемесине барсам, дагы деле карыз чыгып калып атат. Же болбосо соттор чегимди жоготуп жибериптир, эми кайрадан төлөгөнгө мажбур болуп жатам деп. Бул шалаакы иш алып барганында бийликтин. Ошон үчүн ушундай ыңгайсыз жагдайлар түзүлөт. Ал эми андай ыңгайсыз жагдайлар түгөнбөйт. Эмне үчүн? Анткени жарандар ушундай жагдай түзүлгөндө эч кандай кадам алып барбайсыздар. Сотко бербейсиздер. Баары бир деле ута албайм деп. Ал кеп уткан утукпаганда эмес, кеп ошо укугуңуздарды билген жөнүндө бийликти жоопкерчиликке тартууга аракет кылганыңыздарда. Антмейин күнүнө жанагы кичинекей көйгөйлөрдү нервим кетет, убактым кетет деп көбүңүздөр айтасыздар. Ал деген маңкурттук аң сезим. Анткени ошентип чогула берет, анан кийин чоң көйгөйлөр жарала берет. Мисалы, мен сиздерге 3 жыл мурун айттым. Жүрүңүздөр, ачык кадр саясатын мындай талап кылып, өлкөнүн өнүгүүсүнө жол ачууга аракет кылалы деп. Эч кимиңиздер аны колдогон жоксуздар, түшүнгөнүңүздөр менен. Анткени ал өзүнөн өзү эле мындай жаралып кала тургандай ойлойсуздар. Ал ар бириңиздердин жоопкерчилигиңиздер. Андайды талап кылбайсыздарбы? Мына бийлик каалаганын кыла берет. Ачык кадр саясатын талап кыла албагандан кийин канча азыр адамдар түрмөгө отуруп жатат. Эмне үчүн? Анткени деген ошо кадр саясаты боюнча көйгөйлөр дагы деле чубалып келе берет. Ошондуктан мындай бир нерсени айтканда түшүнө билип, өзүңүздөрдүн жоопкерчилигиңиздерди сезе билишиңиздер керек. Ооба бизде андай тигиндей деп эле бирөөгө көрсөтө бербей, мен эмне кылып жатам ушундай нерсе токтош үчүн деген суроону өзүңүздөргө беришиңиздер керек. Бирок көпчүлүктөр, мына азыр отургандар совет доорунан калган адамдарсыздар. Андай нерсеге көнгөн эмессиздер. Болгону өзүнөн өзү бир күнү чечилип калат деп отуруп, ошон үчүн
сиздер жек көргөн мына динчилдер дагы караңгы динчилдер пайда болду. Анткени эми бир нерсе түшүнгөн, анча мынча өзүңүздөр жакшы көрүп айткан грамотный деген нермелер унчукпай отурсаңыздар, эч качан укугуңуздарга мындай күрөшө билбесеңиздер, башка адамдар тиги асмандагы адам эле чечет турбай бул жада калса, бирдемкени түшүнгөн адамдар колунан келбейт экен бир нерсеге жетишкенге деген үчүн ушундай өлкөдө караңгылык каптады. Угуп койгоңуздар үчүн чоң рахмат, жакшы болуңуздар.